Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр, мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз Ысыкөл облусуна арашан койлорун көрсөтүү үчүн келдик элек. Бүгүн биринчи күнүбүз, биринчи арашан койлорун көрсөтүп, экинчи койлорго келдик. Азыр бизди мына ушул койлордун ээси тосуп алды. Мухамбет Калый уулу Кубаныч байкебиз мына. Бизди тосуп алды. Азыр койлору менен бир реттен тааныштырып чыгат. Эми арашан койлорун жаңы баштоочусу экен. Болгону да мына ушундай деңгээлге жетиптир. Биринчи кочкорлорунан көрсөтөбүз. Алгач таанышып алалы. Иштериңиз жакшыбы? Шүгүр жакшы. Канча жыл болду эми муну баштаганыңызга койлорду? Койлорду ушу 2 жыл болду. Тандап башынан эле бир 30 жылдан бери кой багабыз. Анан жаңы асыл тукум өтөлү деп ушу 2 жылдан бери ушу арашан породада койлорду чогултуп жакшырал деп көбөйтүп ошо селекция кылып баштадык. Сиз өзүңүздүн койлордон кочкор коюп ушинтип кылдап алдыңызбы же сатып алдыңызбы буларды? Бул койлордун көп баары сатылып келинген да. Сатып алган. Чүй областынан, анан бул Каракол, Ысыкөл областынан чогулган койлор да. Чүй менен Ысыкөлдөн чогулган койлор. Турушуна караңыздар. Азыр буларга коюп жаткан тектүү 3 кочкорлор бар экен, жаш кочкорлор. Азыр мына ушул кочкорлорду бир четтен тааныштырып коебуз. Биринчи эң төрдөн баштайлы. Тилек байкебиз биз менен. Ана Кубаныч байке, бир четтен тааныштырыңызчы кочкорлоруңузду. Бул Караколдо келген, алынган Сокол деген кочкор бар. Ошонун 1,5 жаштык баласы. Бою 98, 2 тиш. Ошо быйыл ошо алып келип кошуп атабыз. Кулак 21, жүнү таза. Бул азыр кой куу арыктап кетиптир, этин качып. Кой куутта жүрүп ошо эттери пасыраак. Бирок баягы өсчү кочкордо мындай неме экстерьери жакшы деп ушуну алып келип ошо кошуп атабыз. Өңү да жакшы экен, Өңү да ушундай өң азыр жакшы болот. Бул эми быйыл качырып атат да. Быйыл биринчи чуркап атат, ушу Тилегобадан сатып алганбыз. Тилегоба сизден чыкканбы? Бизге ошо Караколдо Акмеш дегенден жигитибиздин Сокол деген кочкордун коосусу, ошонун чарбасынан келген. Атасы ошо мыкты кочкор, ошону сатып алган. Баштары жакшы экен эле. Булар али өсөт да дагы. Булар эми 1,5 жаш жакшы. Жаш. Келечек астыда. Буйрусун, жакшы мал болсун, чоңойсун. Кличка койдуңуз, койбодуңузбу? Жок, азыр аты деле коюла элек. Быйыл ошо селекция кылып 5 кочкор коштум койлорго. Ошо кайсынысы жакшы берсе, бул экинчи кочкор. Бул ушу Тилегобанын коросунан чыккан Зыңк деген кочкор. Бул дагы жаш кочкор. Мунун дагы кулактарды карап коңуздар. 1,5 жаш кочкор экен, көкүрөктөрдү. Мунун мойну узун экен, Тилегоба. Энеси ушундай беле, жатасыбы? Жакшы тукумдар. Мойну, башы, кулагы жагат. Буйругунда карасаңыз, кой кууп эми быйыл биринчи жолу койгондо булар апсыгып көп арыктап кетсе керек, Мына койлор. Мунун атасы кандай кочкор болгон эми? Атасы ушу чүйдөн келген болчу. Мунун бою канча чыгат? Ченеп көрдүңүзбү? 95. 95. Мунун бели узун экен, ушуну байкадым. Бул үчүнчү кочкоруңуз, Бул үчүнчү кочкор. Бул түбү экен бир аз. Тимур байкеден чыккан кочкор. Ушу Өзүнүн коросунун. Өткөн козу кезинде ошо чүйдөн келип, биздин жамаатта Бакыт байкеде жүргөн. Ошондон Караколдон сатып келдим. Мунун да бою 98, кулак 21, жүнү шотка, свети да светлый ба. Рыжа светлый деп коет, орусча. Светло рыжий деп ошо. Ошо үчөө анан бирөөсү үйдө. Ошо бирөөсү да кошулуп жүрөт. Ошо 5 кочкор коштук. 5 кочкор. Общий коюбуз где-то 80 маш.
кочкорго коштук быйыл. Анан буюрса март менен тууту күтөбүз. Анан кайсы кочкор кандай таштайт ошо селекция кылып, коробуздан жакшы козуларды алып, койлорубузду жакшыртсакпы деген эле максат. Сапатка өтөйүн деп атасыз. Качествого. Сандан сапатка деп мурун деле көп кой кармачубуз, тоогоч. Азыр эми буларды кышкысын үйгө алып келип кармап атабыз, ит куштан немерек кылып. Биздики основной сыр төрөнүнө багабыз. Аяк где-то 3800-4000 метр бийик болуп. Жайлоого кетет булар. Суукта. Анан азыр пока аз чакан малды корого эле кармап, селекция кылып көбөйтүп атабыз да. Жүрүңүз эми, койлоруңуз көтөлө. Канча баш товар кой бар сизде? Быйыл ошо 80 башты коштук кочкорго. Быйыл ошо туудурабыз. Былтыр 40 баш туулган. 40 баш. 40 баштан бери 15 эркек козу, 35 ургач козу алганбыз. Ошо эркектерин дагы ургачыларын да кызыккандарга ошо саттык. Эми сыр болбосо кандай сатып болду? Эми сиз жаңы баштоочу экенсиз. Мурун эскиден бери арашан кармагандардын баасында эч ким баа бере албаса керек дегендей. Андай эми жакшысын эми чыгарабыз, анан кызыгып жаңыдан баштап аткан өзүбүздүн айылдын эле тургундарга анчейин деле эмес, 25 миңден 40 миңге чейин саттылды да. Быйыл козулар. Быйыл козулар. Ошондой болсо деле базар баасына үйдө болуп калат экен да. Эми булардыкы порода бар да, анан кан бар. Ошо кымбатыраак сатылат да. Эми алдыга кандай? Сиз эми дагы иштейсиз да буларга? Экстерьерге иштейсиз, линиясына иштейсиз дегендей. Эми жыл максат кандай дейм? Алдыда эми улам жакшысы чыгып атат азырча. Былтыр куйругун карашчы эле. Быйыл кулаган карап атат. Уламдан улам жыл өткөн сайын улам жакшысы чыгып, ошо эметип атат. Биз деле ошо селекция кылып, коробузду жакшыртып, элдерге коз-кочкорлордон берип, ушундай койдун санын көбөйтүп, быйыл 10 кочкорум бар болчу, ону почти 1000ге жакын койду качырды да. Ушу барсуган өрөөнүндө. Биздин ошо өрөөндө. 5 кочкор вообще үйгө келбей эле ошо ар ким кошуп неметип атат, быйыл төлө алабыз да. Эми Кубаныч байке, суроо мындай болсун, эми булардын расходун да айтып коелу. Булардын расходу бир жылга сиз мына ушул 100 кой болсо, жалпы эми кочкорлор менен кошулуп, эми бир жыл үчүн бир жылга канча чөп камдап, канча жем камдап коесуз? Азыр бир 6 тонна жем, 2000ге жакын түк чөп жыйнадык. Жетет ошол. Жетет да, ашып да. Жазында кайга, жайында жайлоого кетеби, же мына ушундай эле жерлерде жайып? Май айында ошо Жети Өгүз районунун сыр төрөнүнө чыгат, кум төрдөн ары. 3,5 миңден өйдө бийиктикте ошо 5 ай тоодо жүрүп келет да. Анан бул кышында кайсы айдан баштап уже жайында калат уже? Уже баягы стойлуу режимге туруп калат го. Кар өтө калың жааганда үйдө калат. Калың уже декабрдан баштап чөп берип баштайбыз да. Азыр мындай полияга эле кайтарып атабыз. Ошо октябрдын башында түшкөн кочкор коштук, ошо 5 кочкорду селекция кылып коштук. Азыр качып бүтүп калды койлор. Көрдүңүздөр да. Ошо эми кадимки койго камдагандай эле чөп камдайт экенсиз да. Биздики тоют. Биз основной сыр төрөнүндө кармачубуз. Анан тууганда эле марттын башында алып келип, апрелдин айра башында жеткирип салчубуз да. Буларды уже 4-5 ай уже кармайбыз да мияка. Сиз эми койлорду кандай? Дайым семиз кармап жүрөсүзбү же арыктап кеткен мезгилдер да болобу? Дайым семиз кармап жүрөсүзбү же арыктап кеткен мезгилдер да болобу? Бул тууп козу бакканда арыктайт экен. Ошону аябай арыктатып ийбей, ошол маалда жем беребиз да. Мына ушундай койлор экен тууган. Маке мо койду кармап. Мо коюп эле дегенде. Жана чоңураак койлордон мен бир көрсөтүң эми. Чоң койлоруңуздан барбы?
Сиз эми Чоң эми баары эле чоң эми жаш болот. Ке Адилет баянкы кой каякта жүрөт? Могу койду кармасаң. бул жерде Мындай эле баары эми почти бирдей эле анан. Аха. Бирөөсүн кармап көрсөтөлү. Бирөөсүнүн кармап баштарын, төштөрүн көрсөтүп коелу. Кармап көрсөткөнгө жетпейт да. Адилет кармасаң. Мону. Бул эмес экен да. Тетинде тур. Арка. Кой деген мынандай болот да, туугандар. Мына козуңуз быйылкы да, кичинекей коз. Бул август айында туулган, ошо Августта. бул энеси менен жүрөт, баг кичинекей болот да. Ата козулар основной сатылып кетти да. Сатылып кетти. Эмнеге өзүңүз быйыл сатып атасызбы же расход тактасын деп атасызбы? Кызыккандар көп, анан тыйында керек болуп, тиги кочконго кочкор сатып алдык. Жакшы кочкор сатып алыш үчүн ошо. Сизде кандай болот ата? Эми азыр күчтүү кочкорлордун баасы көтөрүлүп кетти, кыйын болбой жатабы сатып алыш? Бизде кыйын кочкор кымбат болуп, анан жамаатыбыздан эле тандап арзаныраак кылып ошо сатып алдык да. Келиңиз кош. Ошого быйылкы козуларды Сатып сатып болуп калды да. Мына ушул сиздин бир коюңуз, бул токтуу канча? 2 тиш бул. 2 тиш токту, Кулактарды, баштарды көрүп коюңуздар. Бир токтотуп көрсөтүп коелу. Так, бул быйыл качты да ошондо. Быйыл кочкордон качты. Мартка тууйт буюрса. Мартка буюрса төлү алабыз да. Жайлоодо кандай жүрөт экен анан булар? Жайлоодо көп басат экен, буга площадь көп керек экен да. Где-то күнүнө 15 километр жайып барып, кайра келет экен. Муну ушу 2-3 ат менен карабаса, белки койлордон немерек. Көбүрөөк басабы? Көбүрөөк басат экен. Жегени да кичине көбүрөөк. Жакшы бакса, бул вес берет экен да. Эч мындай союп, тартып көрбөдүңүзбү? Козуларын сойдук анан. Канча килограмм таза эт берип атты дегенде. Где-то 25 килограммга чейин чыкты го дейм. Кичинекей козуларбы? Чайлык козулар. 3 айлык козулар. Чоң коюн союп көрүлекпиз эми бул. Азыр кайдан буларды жакын арада союлбайт го дейм. Мына туугандар, Кубанч агабыздын бир арашан койлорун көрсөтүп чыктык. Барскан өрөөнүнө келдик элек. Мына ушул жаңы баштоочу десек да болот экен туугандар. Көрдүңүздөрбү? 25 000 сомдон эң арзаны. Алды 40 000 сомго чейин мына быйылкы туулган козулар сатыптыр. Эркек ургач саралаш. Эмне дейсиз? Баары бир базар баасына караганда жогору. Өзү дагы мурун кара койлорду, жөнөкөй койлорду кармап жүргөн экен. Койлору жакшы. Дагы канча көбөйтөйүн деп атасыз эми? Канча башка чейин? 500бү, 300бү, 1000бү? 100. Тегерегинде кармасак болот экен да мага. 100 тууй турган күчтүү койлордон. Ашчасына жай чөп жеткириш кыйын болуп калат. Жайкысын жайлоого чыгарып эле калган үйгө ошо кармаганга шартыбыз бар ошо. Атайын кочкор камаган туутка өзүнчө ошо сарайларыбыз жетет. Мурун эле тудуруп жүргөнбүз, андан көп кармаганда уже биз алыбыз жетпейт экен да. Кубанч бекем видеонун жыйынтыктардан мурун эң акыркы сурооду берип коеюн. Арасынан сатыла тургандары барбы же жокпу? Же өзүңүзгө камдайсызбы буларды? Бияқта бир баасы келсе берип да жибере бересизби? 45 000 сомдун тегерегинде сатылчулары бар. 40-45 000 сомдун тегерегинде сатылчулары бар да, ургач койлор. Бир 20 баш сатабыз, ошо калган 50-60 башты өзүбүз туудуруп багабыз да. Анда эмесе туугандар, экран астында номерлер менен байланышып көрүңүздөр. Биз мына ушул жерге келип, талаадагы мына ушул бакчадан көрсөтүп бердик. Анда эмесе видеону жыйынтыктасак да болчу да эми. Аманчылыкта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.